Достор, биз азыр Ноокат алмасы деген кооперативке келдик. Караңыздарчы, керемет көрүнүш. Ол жактардын баардыгы 15 гектар жерде элейт да. Ушундай жерде азыр 3-4 жылдан бери ошол бир жакшы ишмердүүлүк жүргүзүп келаткан. Бул жакта 72 жаштагы чоң атабыз өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча айтып берип атат бул жакта катышуучуларга. Бирок мындай ишти кылыңыздар. Бул себеби биз ар бир кыргыз жараны Кыргызстандын өнүгүшү үчүн аракет кылышыбыз керек. Колубуздан келген нерсени кылышыбыз керек. Ошондо мазмун көтөрүлөт. Анан кийин колдон келбейт деген андай мындай деген эме болуп турса анда өнүгө алабыз. Себеби мына жерден биз баарыбыз эле мына кыргыздар отурат экенбиз. Бизде мына жерде өзбек туугандар бар. Карап турсам бир ташты дагы эле терип ошол жерде бир жери бар. Карап турсам ыраазы болосуң. Анан үчүн кыргыздар баары дейсиң. Келип ал намыздын араңа келесиң. Ошолар мына таштын үстүнө өстүрүп алып. А биз мындай жерде өзүбүздүн жер болсун. Булар Мен эткибиз керек деп айтып атат. Жакшы. Son nерселерин ойлошуп атат өзү. Элестетили 15 гектар жерди иштетиш. Аны еще түз жер эмес. Дөңдүн боорундагы жерлер экен да. Ошол жерлерди көрктөндүрүп, сону кылып ишке ашырып койгон экен. Мынакей алманын үстүңкү бөлүгүнөн караган жагы. Бул жер болсо туристтик жер экен. Чоң апасы бул жакта тааныштырып жүрөт. Тетигиси жактары бар алма. Блогер эжекебиз. Кумуш кылып салыптыр. Көргөн көзү сүйүнөт деген ушул да. Мынакей ошо чоң атабыз. Салам деп коюңуз чоң ата. Ден соолукта болуңуз, сонун нерсе ишке ашырып турсуздар. Жөн эле бош жаткан жерде мынакей. Молодец экен аба. Аба бейн экен, э? Ооба, өтө. Чоң кол өнөрчүлүк, жер төшөктөрүн карап, потолок тартачы. Өзүнчө эле бир туристтик жер экен. Биз толмуш түз жерге де иштеген кылбай табасыз. Кара топурак жер. Мен айтып атпаймынбы? Бул мындай жер иштетиш бул элдик да, эмгек да эмес. Көрүнөт экен, о бирок караңгы болуп калат экенсиз. Кайнене бир нерсе деп койбойсузбу? Пенсияга чыгып алып Эки жерде иштетишчи, бул жерди иштетиш элдик да менчи. Азыркы күндө. Биз түз жер иштетип атабыз. Бул иш мондай жерде иштетип бул деген менчи азыр патриот адам эле жасайт мунучу. Бул киши абдан патриот. Эмгекчил киши экен, бизде Кыргызстанды ушундай адамдар гана көтөрөт деп ойлойм. Бизди мындан тышкары мекенди сүйүүгө дагы үндөп кетти, эжеке. Конечно, мекенди сүйүш керек, патриот болуш керек. Ошондо өнүгүп өскөн жакшы сонун Кыргызстан болуп жашайт. Ошон үчүн жаштагы бул жерден эме бербейт экен. Биз карыдык дебешибиз керек. 72 жашта экен чоң ата. 72 жаштагы адамдын эмгегин көрүп туруп биз просто мен уялып атам азырчы. Ошо баарыбыз эле уялыш керек болуп калды окшойт. Бул жагы ошо мында туристтик жер экен атайын ошо. Үйлөр даярдап коюптур, комнаталар. Анан тиги астында семинар өтүүчү жай дагы сонун экен. Бул жак болсо бак. Эми биринчиден ушунчалык алыстан тартып келген меймандарга чоң рахмат. Ушунчалык эмгек кылып биз дагы бак кылсак деп чоң жакшы үмүт максаттарды коюп беришиптир. Рахмат балдарга. Эми бул жерде балдар көрүп атышат, бул жер бир боз адыр жаткан жерлер. Эми баягы эриңи сүй, жериңи сүй деген баягы бизде принциптер бар эмеспи? Ошондуктан мына жерибизди сүйүп, ошонун баркына жетип, ушундай боз жер болсо дагы, эгерде жакшы сүйгөн болсоң, ошону аракет кылып, жашылдандырып, чоң бакчаларга айландырса болот экен да. Ошону мен элге далилдеп берейин дедим. Даяр далилине ушул. Даяр далил деп, мына балдар көрүп атышат. Бул чоң эмгек талап кылат, конечно. Бирок сен ошол жериңди жакшылап сүйгөн болсоң, ошол жерди гүлдөтө аласың. Бар болуңуз чоң ата. Карачы, сонун нерсе.
Бардығын ауыз. Бардығына оқытты Құдайға шүкір. Ошоңда Өзім ошол мұғалім болып істеген. Ошонда қыздарыбыз, балдарыбыз баары участок боюнча иштеп атат азыр, Кудайга шүгүр. Биз ашкы қазір дем алуудабыз, жөн неме болушу аракеттерди жасап атабыз, ушу балдарыбыздын баардыгынын демилгеси менен. Ушундай жакшы. Эң сонун. Ден соолукта болуңуздар. Рахмат. Сіздерден үлгі алышыңыз, сіздердің жолыңыз жолдайды. Мен ошо 63-кө чыктым, 64-кө кетип атам. Ауышкан 72-де. Атыңыз не? Хадича. Хадича эжебиз. Сонун нерселерин биздин делегациянын катышуучуларына айтып берип атат. Жакшы, ошол. Атанын Баары билим. Билимдин аркасынан болуп атат. Атайын жылына ошо семинарлар ушул жерде өтүп турат экен да. Тигил жакта мисалы окуу болсо теоретический, а бул жакта практика жүзүндө көрсөтүп турат экен. Күзүндө келсең аябай сонун атат. Анткени алма бышкан учурда сулуулук эле укмуш дейт да. Тамчылатып суугар экен, баардык жерине тамчылатып суугаруу. Алмаларын көрсөтүп коеюн мынакей. Алмалар буюрса күзүндө сонун болуп жетилип калат. 3 жылдык алмалар экен булар. Аралары 1 метрден экен. Бул жагы 3 метрге жетпей туруп 3 метр окшойт. Ортого трактор дары чычкан да, ушу трактор менен. Гүлдөгөнгө чейин не дегенде ушул бир дарын атын айтып ошону себишет экен. Анан саткан жагын бул жерден Ошко жакын экен да, базаргачы келип эле порттор менен келип эле бала чакасы менен келип эле жыйнашып кетип ошол жака сатат дейт. Эми болсо буюрса бул жака канча бир тонналык холодильник салынып аткан экен. Ошого сактап сатабыз дейт. Боп-боз жаткан эле жер болчу экен башында. Анан ушунча нерсени ишке ашырышкан экен да. Сонун долбоор болгон экен. Элестет эле 15 гектар жерди ушинтип түптөгөн. Канча бир акчага жылына семинарлар өтүп турат экен, атайын эксперттер келип. Акчаны биринчи акчаны аяган жокпуз дейт, эми бир акырындан немеси пайда алып атат дейт мынакей алмасы. Ноокаттын алмазынын жанынан селфи да коюп. Ошо өзүбүз эле көрүп, өзүбүз эле угуп чектелбей видео менен да бөлүшүп коелу. Сиздер да көрүңүздөр. Буюрса бизге дагы ушундай нерселер ишке ашсын деп ниет кылалы. Караңыздарчы, бүт алмалар аралап жүрөбүз. Ошо келген делегация баарыбыз кыдырып. Тил жактагы суу чыккан жерине дагы баратабыз, ал баарыбыз жол. Мына достор, ушул жерден сууну ушул жерден тартат экен. Кубатка болбой калат эле. А бул табигый эле сууну алып турбайсың. Бул булак. Булак бул. Бул артезиан эмес да. Кышкысын жылуу болуп калат, жуун алып турат. Наму агып аткан сууну ушул жерден менен тартып, монун ичине чөкөт экен, анан кайсы сууну тартып алат экен. Монун ичине чөкөт биринчи. Эки насос турат. Онда бияка өйдө Могул нерсе да сонун болуп калыптыр. Турбак эле. Насостор içinde. Бул трансформатор атайын ушул үчүн орнотулган окшойт, да? киловатт экен. Бул жака өзү генератор орнотулган. Свет өтсө мону өчүрөм дагы. Генератор көтөрүп университет кылам. Үйгө чыгып. Bu dizel menен да. Дизель. Бирок насоска күчү жетпейт. 15 киловатт. Сыраны күчү жетпейт. Анан бул жерде фильтр мына бүгүрөк болот. Анан кийинки фильтр могу жерде. Двойная очистка. Ага, бери за стол литр. Анан бул мойка менен жууп тазалап коет. Эгер артезияндан алсак таза болмок. Ал могу жерде чөп чагылып да мунулар кармап калат.
çöptөр bir yakıp gitkenimiz bu teşitten çıkar. Ayak ötmeydi. Артизанга өспөйт да, bu da ошон үчүн бул куудан